Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Оштун Салива көчөсүнөн орун алган Амирстрой курулуш компаниясы куруп бүткөргөн көп кабаттуу үйлөрдүн 5-кабатынан сатыла турган дал ушундай жап-жаңы жаркыраган ремонттолгон 2 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтмөкчүбүз. Эгерде кимде-ким Ош шаарынан 2 бөлмөлүү даяр бүткөрүлгөн кирип эле жашай турган шарттагы батир издеп жаткан болсо, анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Сиздерге үйдүн ремонтторун жана пландарын, кандай эмеректер менен кала тургандыгын сиздерге айтып беребиз. Бул батирдин жалпы аянты 57 метр квадрат, 5-кабатта жайгашкан. Сиздерге көчө тараптан кирип келе турган жолдорду айтып өтөлү. Андан кийин сиздерге кеңири маалыматтарды бермекчибиз. Андыктан бизден узабай акырына чейин күзөтүп барыңыздар. Жанагы сатыла турган батирге баруу жолдорун көрсөтүп коеюн. Ош районундагы базарчыкты жакшы билесиздер. Анын жанында Ак Шумкар гостиницасы. Мындан түз барсаңыздар Дадабай ата. Бирок ага жетпей светофордон солго бурулсаңыздар Ош районундагы 16 кабаттуу үйдү жакшы билесиздер. KICB жана Демирбанктын ортолугундагы жол аркылуу түз барасыздар. Мойкадан өтсөңүздөр теге Амирстрой курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үй. Жүрүңүздөр, толук маалыматты ошол жерден беребиз. Урматтуулар, келе жатасыздарбы? Амирстрой курулуш компаниясынын биринчи курулушу, бул болсо экинчи курулушу, тактап айтканда Б жана В блогу ушул жерде орун алган. Андыктан сиздер ортоңку ошол бурчтагы подъездден чыгып 5-кабатка көтөрүлөсүздөр. Бул жерде жаш балдар ойночу жана автотоктотмо жайлары кенен. Кааласаңыздар бул жактан, кааласаңыздар мына ушул жактан кирип барсаңыздар болот достор. Жүрүңүздөр, толук маалыматты 5-кабаттан беребиз. Мынеке урматтуу достор, биз азыр лифттен 5-кабатка чыгып келдик. Кааласаңыздар тепкич аркылуу дагы чыгып келсеңиздер болот. Лифттен чыгып эле сиздер сол тарапка бурулсаңыздар, өзүнчө бир коридор бар. Бул коридор менен сиздер түз кирип бара бересиздер бул жака. Бул жерде 74, анан 75 2 эшик турат. Сиздер ушул 75-чи даректеги батирдин эшигин ачып кирип бара бересиздер. Кана, бисмилла. Көрдүңүздөрбү? Бурон эшиктери орун алган, сапаттуу. Карап туруңуздар. Эми сиздерге бардык маалыматтарды берели. Киргенде эле үйдүн аурасы өзүнө тартып турат экен адамды. Караңыздар, тыпыйган сонун кире бериш жери дагы кенен. Бул жерге атайын шкафтарды тургузуп койсоңуздар болот. Ага дагы месталары калтырылган. Бул жагында өзүнчө классикий ремонттолгон, өзгөчө потолоктордун бүт бардыгы шыптар натяжный потолок болгон, люстралар илинген, асты болсо мына ушундай паркет сымал бастырылган достор. Кааласаңыздар топлипол кылып койсоңуздар дагы болот, мына ушунун астынан. Эми ал өзүңүздөрдүн талиптиңиздерге жараша. Бул кире бериш жеринен эле биринчи оң тарапка бурулсаңыздар, бул бөлмөнү ачып кире турган болсок, зал конок бөлмөсү болжол менен эсептеп айталы. Так, узун туурасы 6-га жакын, туурасы 3-кө жакын. Бул жакта дагы өзгөчө ремонттолгон, адамдын көзүн мындай чарчатпай турган жакшы бир түстүү обойлор чапташылыптыр. Караңыздар, люстралар илинген, софиттер орун алган. Бул дагы натяжный потолок болгон, жылуулук буйруса жакшы иштеп жатат экен. Мынакей колду күйгүзөт достор. Андан ары сиздер бул жагына өтө турган болсоңуздар, балкон. Балконго дагы атайын ушундай темир тосмолор, решеткалары орун алган. Жаш балдардын коопсуздугу сөзсүз эске алынган. Бул жагы болсо өзүңүздөр көрүп тургандай автотоктотмо жайлары дагы кенен. Бул көп кабаттуу үйдүн алдыңкы тарабында дагы жаш балдар ойночу аянтча автотоктотмо жайлары каралыптыр. Электромонтаждар дагы бүт бардыгы стандарттын негизинде 40 см бийиктикте жана бул жака ошо телевизордун орду каралыптыр. Бул жагы ошол конок бөлмөсү. Бир 15-20 адам келе турган болсо, ушул бөлмөдөн тосуп узата бересиздер. Кийинки бул бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы негизи чоң кухня болгон, аны бөлүп мына ушундай 2 комнатага айланткан. Бул жагы болсо чакан ашканасы. Ашкана эмеректерин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы мына кара жана ак түстүү ушундай эмеректерди тандашыптыр. Бул жакта болсо газ плиталары орун алган, вытчка орун алган,
өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жакта газ түтүкчөлөрү, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы тартылуу, суу чыгат, жакшы напор менен өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул жагы кафелденген ашкана эмеректери жана муздаткыч. Бул жакта болсо ошол тамак жылытуучу, бышыруучу каражаттары орун алган. Жакшы. Эми кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, бул бөлмө чакан спальни, ата-энелер уктоочу же болбосо детский комната кыласыздарбы? Кыскасын айтканда, каалагандай бир бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Люстралар илинген, натыжный потолок болгон, чакан ошол бөлмө. Болжол 3-кө 3,5 же болбосо 3-кө 3 болуп калышы мүмкүн. Болжолдоп эле айтып атам. Айнек терезелерин өзүңүздөр көрүп турасыздар, сапаттуу, жакшы жасалгаланган. Бул жагына көрсөттүк. Шаардын центральный жолдоруна жакын. Чыксаңыздар эле бир 100-150 метрден кийин центральный жолго чыгып кетесиздер, бирок ошол ыз чуудан алыс, жакшы жерде жайгашыптыр. Бул эшиктер дагы сапаттуу, мына кармагач ручкалары дагы жакшы, өзү апа-бакай жакшы ачык түстөгү эшиктер орнотулуптур. Бул жактагы натыжный потолок, люстралар илинген. Кийинки эң керектүү чакан бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бул албетте жуунуучу бөлмө жана ошол ажаткана. Экөө бир экен, эми планда ошондой экен. Кафелденген, софиттер, лампалар жанып турат, маңдайыңыздарда өзгөчө күзгү атайын жылытып койсоңуздар болот, жана жуунгандан кийин пар болуп калат. Айстон бар, вытчкалар орун алган, кир жуучу машина бар, унитаз орун алган достор. Андыктан жалпы аянттын башында айтып өткөнмүн, 57 метр квадрат, ал эми баасы болсо $52,000 бааланды. Кирип эле жашай турган шартта бул жерден эч нерсе алынып чыгып кетилбейт. Кандай көрсөңүздөр ошондой абалда калат достор. Сиздерге кут кылсын, жалаңаяна жакшылыктар болсун, агарыңыздар, көгөнүңүздөр, көбөйүңүздөр, ушул батирден өнүп өсүңүздөр. Сиздерге буйрусун, анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Сиздерге насип кылсын достор. Анан, урматтуулар, бул видеонун аягында дагы бир нерсени баса белгилеп айтып өтөйүн. Домофон бар экен, бүт азыркы заман талабына ылайыктуу бардык шарттар каралган. Электромонтаждары Евромонтаж. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мечит, мектеп, бала бакчалар, бүт соц объектилер, магазин, маркет жана башка бүт бардыгына жакын. Жаныңыздарда жаш балдар ооруканасы бар. Жакшы билесиздер, маршруттук каттамдар бүт бардыгы каттайт. Андыктан эч кыжалат болбоңуздар. Документтери так, баасы сүйлөшүлөт. Бир аз түшүп берүү жолдору каралган $52,000. Ал эми Бишкектен жер, участогу, батир, үй варианттар каралат. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар. Эйсинин номери экран астында камтылган. Бул урматтуу дагы көрүүчүлөргө эскертип айтып өтөлү. Бул бааны тез кабар жамааты койбойт. Албетте бул үйдүн ээсинин койгон баасы. Андыктан биз болушунча сунуштарды беребиз. Андыктан кымбаттатып бердиңер, тиги бу деген сөз болбосун. Биз болгонун чагылдырып берүүчү гана канал катары эсептелинебиз.